Котмандуу кечиңиз менен. Назарыңыздарда жаңылыктардын жыйынтыкталган топтому студияда кесиптешим Гүлзат Карыбаева жана Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Өчөшкөн өрт Ош базарын кайрадан жалмады. Катар менен жайланышкан контейнерлерден тутанган от минтип 50-гө чукул контейнердеги товарлардын баардыгын күлгө айландырган. Жыл башынан бери 4-үнчү жолу өрттөнүп жаткан базардын бул ирет 500 чарчы метр аймагы күйүп кетти. Адамзат тарыхынын бай мурасы Манас эпосы. 4-үнчү жылы катары менен 4-үнчү декабрда Манас эпосунун күнү белгиленип келет. 60 жылдан кийин жаңырган алгачкы гимн. КТРКнын кылымга тете кызматы 60 жылдык өмүрүнүн боектору сүртүлгөн гимнин бүгүнкү программадан угуңуз. Бишкек шаарындагы Ош базарын кайрадан өрт каптады. Жыл башынан бери бул 4-үнчү жолу өрттөнүп жаткан базардын бул жолу 500 чарчы метр аймагы күйүп кетти. Телсиз жоонун себептери жана кеткен чыгымдары тууралуу кабарчыбыз Айжан Омолдошова билип келди. 6 жылдан бери Ош базарында кийим сатып иштеп келген Бактөөлөттүн кечээ эле баардык ою ордунда болчу. Атын-эсин, бир туугандарын дал ушул жерде соода кылуу менен багып келген Бактөөлөт бүгүн эртең менен келип эле 3 контейнер толо товарларын таппай калды. Кечинде чалуулар болгон экен, мен телефонума мен укпай калып турмун, телефонум без уукта болупчу. Эртең менен чалуулар болуптур. Эртең менен алганымда эле уже айтты, күйүп кетиптир, келе каласыңбы деп. Ошодон келсем уже үчөө тең күйүп бүткөн экен уже. Тууган урук, ата-энем бүт баардыгыбыздын рызкыбызды ушул жерден жеп аткан болчубуз. Телсиз жоо 3 декабрдан 4-түнө караган түнү болжол менен 23:30 тутанган. Бул ирет Ош базарынын Бейшеналиев, Сыдыков көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан кийим-кече сатылуучу контейнерде өрт чыгып, болжол менен 500 чарчы метр күйгөн. Катар менен жайланышкан контейнерлерден тутанган от минтип 50-гө чукул контейнердеги товарлардын баардыгын күлгө айландырган. Сатуучулар болсо жеген тамагынан ажырап, учурда жарданып карагандан башка эч нерсени билбей турушат. Айтымдарында түн ичинде башталган өрттөн улам алар өз убагында келип товарлардын баардыгын чыгарып кетүүгө эч бир мүмкүн болгон эмес. Ош базары күйүп атат, Ош базары кафе Ширин. Окуяга күбө болгондордун баамында өрт кырсыгы ошол жердеги кафеден жана кийим саткан базардан башталып, бир заматтын ичинде жалындап күйүп баштаган. Кырсык тууралуу кабар жетери менен келишкен куткаруучулардан баардыгы болуп 6 бригада иштеген. Өрт түнкү саат 1-лерде чектөөгө алынып, майда очоктору таңкы 3-4 чамасында толугу менен өчүрүлгөн. Учурда өрттүн себеби такталып жатат. Бүт болгон версиялардын баары тең, короткое замыкание, баягы туура эмес мындай строительно-монтажный жумуштарды окуп, жана сварка менен, болгарка менен иштегендер болсо, ошонун баарына маалыматтар чогултуп атабыз. Ну и в том числе баягы поджогту дагы биз четке какпай турабыз да. Аны официалдуу түрдө следствие, укук коргоо органдары ишти алып барып, анан кийин жарыялашат. 3 декабрда Берекет базарынын ижарачылары жаңы соода борбор курулуп бүткүчө мурдагы орундарда соода кылууга уруксаат берүүнү талап кылып, Ленин райондук администрациясынын алдына чогулушканын айта кетели. Сүйлөшүүлөрдөн кийин ал жерде иштеген 312 ишкерге жаңы орундар акысыз берилмекчи болгон. Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Ош базарында быйыл катталган өрт кырсыгы биринчи ирет эмес. Январда Ош базарынын бир бөлүгү болгон Сейтек базарында өрт чыгып, бир нече дүкөн күйүп кеткен. Ушул эле Сейтек кичи базарынан 5 марттын түнүндө дагы өрт чыгып, анын кесепетинен болжол менен 1000 чарчы метр аянт күйгөн. Ал эми 13 апрелде таңга жуук чыккан өрттөн Берекет соода түйүнүнүн болжол менен 2000 чарчы метрден ашуун соода аянты дагы күйүп кеткен эле. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1-канал. Ысык Көл облусунун көпчүлүк айылдарында катуу шамалдан улам электр жарыгы авариялык түрдө өчүрүлгөн. Өзгөчө Караколу, Балыкчы жана Чолпон Ата шаарларында көп жылдык дарактар электр ызымдарын үзө жыгып, натыйжада электр жарыгын берүү мүмкүн болбой калган. Көпчүлүк айыл тургундарынын үйлөрүнүн чатырлары учуп кетип, кыйроого учураган. Мындан улам дароо эле электр энергиясын ыкчам түздөөчү топтору түзүлүп, кырсыктын кесепеттерин калыбына келтирүү иштери жүргүзүлгөн. Жалпы облус боюнча электр энергиясы Тамчы, Чырпыкты жана Чоктал айылдарынан башкаларына толугу менен берилген. Себеби бул айылдарда катуу шамал эртеси да токтобой калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Адистердин маалыматында аталган айылдардагы шамалдын ылдамдыгы секундасына 24 метрге чейин жеткен.
Анын кесепетинен электр жарыгын өткөрүүчү 7 чоң тирөөчтөр жыгылып, зымдары үзүлүп калган. Энергетиктердин маалыматы боюнча катуу шамалдан улам келтирилген зыяндын көлөмү 1 миллион 70 миң сомду түздү. Трансформаторларыбыз күйүп кетти, опораларыбыз сынды, зымдарыбыз үзүлдү, жана ошондой эле изоляторларыбыз, кыргызча айтканда чайниктер күйдү көптөгөн санда. Анан ушул электр энергияны кайра калыбына келтириш үчүн бизде көл нарым боюнча 60тан ашык бригадалар иштешти, энергетиктердин бүт системадагы биздин сотрудниктерибиздин баары жапа-тырмак иш алып барышты. Электр энергиясы болсо азыр көл нарын боюнча бүткүл айыл аймактарында баардык жерде калыбына келтирилген. 1 декабрдагы катуу шамалдын кесепетинен убактылуу электр жарыгы жок калган Ош облусунун бир катар райондорунун жашоочуларына электр жарыгы берилди. Бул туурасында биздин каналга Ош электр ишканасынан кабарлашты. Ошол күндөгү карга айланган жаан катуу шамал менен коштолгондуктан бир канча аймактардагы электр линиясы зыянга учураган. Азыркы тапта бардык аймактардагы көмүрчү чордондор штаттык режимде иштеп жатат. Ишкана бул сыяктуу табигый кырсыктарга карата алдын ала даярдыктар көрүлгөнүн, зарыл болгон учурда ыкчам топ иштей турганын кабарлады. Жалпы маломощный КТПларды 98 дана допустановка коюлган, 64 дана замена трансформатор кылган, перегружен жерлер кылган. Ошондой эле аба чубалгыбыз 6 киловольт, 10 киловольт, 04 киловольт реконструкция же строительство жагынан бүт бар койгон планыбызды аткарганбыз. Ага карабастан кошумча дагы кечээки сууктан байланыштуу керекки жерде перегружен жерлерди дагы эле алмаштыруу маселесин да карап жасап келе атабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков акыйкатчы Токон Мамытовду кабыл алды. Акыйкатчы адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына байланыштуу 2018 жылдын 10 декабрында Бишкек шаарында өтө турган адам укуктары Кыргыз Республикасында конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катары деп аталган конференция тууралуу маалымат берди. Ал ошондой эле анын акыйкатчынын кызматында аткарып жаткан ишмердиги жөнүндө кыскача айтып берип, жарандардан келип түшкөн арыздардын 70% сот, тергөө жана прокуратура органдарынын канааттандырарлык эмес жумушуна байланыштуу экендигин маалымдады. Токон Мамытов омбудсмен институтунун 115 тез линиясынын ишин жандандырып, анын жардамы менен жарандар ар кандай маселелер боюнча кайрылып жатышканын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы адам укуктарын коргоонун жана алдыга жылдыруунун маанисин белгилеп, алдыда болжолдонгон адам укуктары боюнча конференцияда каралчу маселелерди колдой турганын билдирди. Ал сот, тергөө жана прокуратура органдарынын ишине байланыштуу омбудсмен институтуна түшкөн арыздар дагы бир жолу бул тармактагы токтоосуз реформанын зарыл экендигин айгинелеп тургандыгын белгиледи. Бардык арыз даттанууларды кылдат териштирип, адилеттүү баа берүү жана тиешелүү чараларды көрүү жарандардын мамлекеттик бийликке болгон ишенимин жогорулатат. Бул багытта омбудсмен институту бул тармактардагы реформаларга жооптуу мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта болушу керек деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары эки тараптуу кыргыз-казак кызматташуусунун актуалдуу маселелерин, мурда жетишилген макулдашуулар кандай аткарылып жаткандыгын, ошондой эле алдыда боло турган көп тараптуу эл аралык иш-чараларга катышууну талкуулашты. Бишкектин 1-май райондук сотунда быйылкы январь айында ЖЭПте болгон кырсыкка байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин бирин кароо улантылып жатат. Эскерте кетсек, ал жердеги авария боюнча Энерго холдингдин мурунку жетекчиси Айбек Калиев баш болуп, 7 киши айыпталууда. Бул отурумда отун энергетикалык комплекс боюнча эксперт Данияр Сейитов көрсөтмө берип, авариянын келип чыгышына от казан цехиндеги айнектин жоктугу себепкер эмес деп белгиледи. Анын пикиринде авариянын кесепеттерин жоюучу жооптуу адамдар күнөөлүү. Ал ЖЭПтеги бузуулар 26 январь күнү эртең менен болгонуна карабай, жаралган маселенин себептерин аныктоо, чечүү аракеттери кечинде башталган деп айтты. Жыйынтыгында ортодогу убакыттан утулуп, авариянын кесепетин жоюу 1 аптага созулуп кеткен. Эске салсак, бул эсеп боюнча 9-чу отурум. Буга чейин жабырлануучулар сурак берген. Андан кийин 3 күбө сурак берди. Бүгүн да бир акыркы сурак берчү күбө бар болчу, бирок бөлүнгөн убакыттын жетпей калганына байланыштуу
ал күбөнү суроо кийинки убакытка жылдырылды. Ушул маалыматтар боюнча кийинки отурум ошол эле сотто, 1-Майрам сотунда 6 декабрь саат 2-ге белгиленди. Чаткал районунда кырдаал, туруктуу жана жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Эске салсак, 5-ноябрда Чаткал районунун 15 тургуну милиция кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине жаракат келтирген. Аталган факт боюнча бейбаштык жана бийлик өкүлүнө кол көтөрүү беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин алкагында өздүгү аныкталган жактардын бардыгы Жалал Абад облустук Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилип, тергөө иш-чараларын өткөрүү үчүн Жалал Абад шаардык Ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бүгүн Манас эпосунун күнү. Абдулла Смалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында майрам салтанаттуу белгиленип, ага өнөр адамдары, маданий ишмерлер жана расмий өкүлдөр катышты. Манас эпосы ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине 2013 жылдын 4 декабрында кирген. Дал ушул дата эске алынып, 2015 жылдан бери майрам катары белгиленип келет. Ар жыл сайын 4 декабрда улуу эпосту даңазалоо салтка айланууда. Жер-жерлерден келген манасчылар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Дүйнө жүзүндө элдик оозеки чыгармалардын эң көлөмдүүсү катары таанылган даңазалуу эпостун атагы алыска кетип, улуттун сыймыгына айланды. Бирок Манас тууралуу көптөгөн изилдөө иштери жүргүзүлүп, илимий эмгектер жазылганы менен сырдуу феномен бойдон калууда. Манас өзүнүн мындай түшүнүү чокусуна жетмек беле дейм да. Манасты азыр деген керек болсо биз дагы Манас таануучулар да толук кандуу түшүнө элекпиз. Анын семиотикасын, анын герменевтикасын биз билебиз. Манаста деген сыр катылып жатат. Ар бир жанакы саптын ичинде деген уютулган 1 томдук, 2 томдук маани жатат. Бирок ошону биз чечмелей албай жатабыз. Мына ошо Манастын өзүн чечмелөө убактысы келди. Biz ошону чечмелеп элге таратканда, элге жеткиргенде гана ошондо кыргыз эли мындай ар бир кыргыздын жараны өзүнүн Манастын тукуму кыргыздын кулуну экендигин түшүнөр эле да. Кылымдарды карытып, муундан муунга өтүп келген мурас ар бир кыргыз атуулунун энчиси. Өлкөнүн ири маданий иш-чараларында, маараке салтанаттарда Манас айтуу өнөрү аркылуу улуттун өзгөчөлүгү көрсөтүлүп турат. Эпостун тарбиялык баалуулугу эске алынып, баатырдын баскан жолу мектептерде окутулуп жатышы бекеринен эмес. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөкөлгө кеп кетет. Ошону Манас атабыз, ошону бөлбөсүн деп бүт баарын чогултуп кыргыз элин түзгөн болчу. Манас атабыздын өзүнүн эрдигин, чоңдугун жана ушундай ак пейил, ак жүрөк болгондугун биздин мектепте көп айтылат. Манас эпосы кыргыз элинин чоң байлыгы. Биз болсо Көкөтайдын ашын жаттаганбыз, жумасына бир жолу кайталап турабыз. Манас болсо биз деген чоң иш-чараларда, филармонияда, площадьтарда айтканбыз. Эгемен өлкөнүн максаттары үчүн Манастын осуяттарына көңүл буруу маанилүү. Кылымдар карып, убакыт өтсө да даңазалуу дастандын баалуулугу сакталып кала берет. Салтанаттуу иш-чарада мамлекет башчысынын куттуктоосу окулду. Бүгүнкү татаал дүйнөдө ар кандай тобокерлер жаралып жаткан заманда ата-бабаларыбыздын нарыктуу жолунда кайрылганыбыз өтө маанилүү. Учурда эгемендүү мамлекетибиз алдыда койгон асыл максаттарды ишке ашырууга Манас бизге көнөрбөс казына болуп кала берет. Айкөл Манас атабыз көп улуттуу Кыргызстан элинин ынтымагын жана биримдигин символу катары түбөлүккө даңктала берсин. 2013 жылдын 4 декабрында кыргыз маданияты үчүн олуттуу орду бар окуя орун алган. Дал ушул күнү ЮНЕСКО Манас эпосун материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине киргизген. Манас таануучулар улуттун сыймыгын 4 декабрда гана даңазалап чектелбей, аны ар бир жаран күн сайын көкөлөтө турган деңгээлге жетишүү керек экенин кайталап келишет. Калыгул Асанбаев, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1 канал. Эгемендүү мамлекетибиз алдыга койгон асыл максаттарды ишке ашырууда Манас бизге көөнөрбөс казына болуп берет. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбековдун Манас эпосунун күнүнө карата айткан куттуктоосунда айтылат. Мамлекет башчынын толук куттуктоосун төмөндө келтиребиз. Урматтуу мекендештерим, Манас кыргыз элинин улуттук байлыгы.
элдик оозеки чыгармачылыктын теңдешсиз табириги, дүйнөлүк элдик поэзиянын шедеври, асыл ойдун алтын казынасы. Эпос кыргыздардын тарыхын, каада салтын, руханий байлыгын жана дүйнө таанымын чагылдырат. Тынчтыкты, ынтымакты туу тутуп, биримдикте өнүгүү идеясын, мекенчилдик, жаратмандык жана адилеттүүлүк касиеттерин даңазалайт. Дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпосубуз Кыргызстан элинин гана эмес, жалпы адамзаттын руханий жана тарыхый маданий дөөлөтү болуп калды. Элибиз кылымдар бою Айкөл Манастын улуу рухун муундан муунга табирик кылып сактап келет. Элибиздин ыйык мурасын аздектеп кийинки урпактарга жеткирүүдө манасчылар опол тоодой эмгек өтөөдө. Алардын кайталангыс өнөрү, жараткан тартуулаган таланты тарыхыбызды бүгүнкү турмушубуз менен бириктирген көпүрө болду. Урматтуу мекендештерим, бүгүнкү татаал дүйнөдө ар кандай тобокелдиктер жаралып жаткан заманда ата-бабаларыбыздын нарыктуу жолуна кайрылганыбыз өтө маанилүү. Учурдагы эгемендүү мамлекетибиз алдыга койгон асыл максаттарды ишке ашырууда Манас эпосу бизге көөнөрбөс казына болуп кала берет. Айкөл Манас атабыз көп улуттуу Кыргызстан элинин ынтымагынын жана биримдигинин символу катары түбөлүккө даңктала берсин. Жараткан Манас бабабыздын мекени, Кыргызстаныбызды ар кандай колдоп жүрсүн. Манас кыргыз рухунун туу чокусу. Жогорку кеңеште дал ушундай аталышта конференция өткөрүлүп, ага парламент депутаттары, маданий ишмерлер, манасчылар катышты. Жыйындын соңунда атайын резолюция кабыл алынып, тиешелүү мекемелерге Манас эпосу жөнүндө мыйзамдын аткарылышын жакшыртуу багытында бир катар сунуштар берилди. Конференцияда улуу дастанын бирдиктүү кошмо вариантын чыгарып, аны элге жеткирүү зарылчылыгы белгиленди. Иш чаранын жүрүшүндө бир катар манасчыларга жогорку кеңештин сыйрыктары тапшырылды. Биздин ата-бабалар мына бизге ушул тарыхты, ушул күндү, ушул кыргыз элинин татынакы болгон жерин таштап кеткен. Анын ичинде мына биздин Манас эпосубуз бар. Манас эпосу менен, Манас айтуу менен, бул идеология менен бүгүнкү күндө кыргыз эли жашап жатат. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кол койгон бир нече жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү айрым элчилери кызматынан бошотулду. Айрымдарынын ордуна жаңысы дайындалды. Жарлыкка ылайык Максат Тентимишев Кыргызстандын Кытайдын Гуанчжоу шаарындагы башкы консулу кызматынан бошотулду. Анын ордуна Кыргызстандын Кытайдын Гуанчжоу шаарындагы башкы консулу болуп Искендер Орусбаев дайындалды. Ошондой эле Мирослав Ниязов Кыргызстандын Тажикстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Анын ордуна Жаныш Рустембеков Кыргызстандын Тажикстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Президент кол койгон дагы бир жарлыкка ылайык Ибрагим Жунусов мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргызстандын Өзбекстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп калды. Кыргызстандын Кытайдагы жана Монголиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Азамат Усенов кызматынан бошотулду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ха Тэйок менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Кореянын кызматташуу маселелери биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун келечеги талкууланды. Өлкөдө түзүлгөн бизнес жүргүзүүнүн ыңгайлуу шарттарын Евразия мейкиндигинде экономикалык интеграция процесстеринде катышуусуна байланыштуу өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн жана Европа биримдиги тарабынан сунушталган ВСП+ артыкчылыктарын эске алуу менен соода экономикалык, инвестициялык жана транспорттук логистикалык тармактарда Кыргыз-Корей кызматташуусун активдештирүү маселеси козголду. Элчи Ха Тэйок белгилегендей, Корея, анын ичинде Корея эл аралык кызматташтык агенттиги Кыргызстандын аймагындагы экономикалык натыйжалуу долбоорлорду колдоого багытталган. Алар өлкөнүн экспорттук потенциалын бекемдөөнү шарттайт, ал ошондой эле кыргыз экономикасынын кыйла жагымдуу тармактарына Корей инвестицияларын тартуу үчүн бардык күчтү жумшоого даяр экендигин айтты. Ошондой эле премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бизнес жүргүзүүнүн эл аралык рейтингинде Кыргызстандын позициясын жакшыртуу маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде экономика министри Олег Панкратов маалымдагандай, Дүйнөлүк банктын отчетуна ылайык төлөм жөндөмсүздүгүн чечүү, эл аралык соода, миноритардык инвесторлорду коргоо жана келишимдерди аткарууну камсыздоо сыяктуу айрым индикаторлор боюнча биздин өлкө
позицияларын жакшыртууга жетишти. Мындан улам Кыргызстандын бизнес жүргүзүү рейтинги 77 орундан 70 орунга көтөрүлгөн. Премьер-министр эскерткендей, өкмөт тарабынан 2023 жылга карата бизнес жүргүзүү рейтингиндеги алдыңкы 40 өлкөнүн катарына кирүү милдети коюлган. Буга байланыштуу Мухаммедкалый Абылгазиев энергетика менен камсыздоо тутумуна кошулуу жана салык салуу индикаторлорун жакшыртууга жоопкер болгон мамлекеттик органдардын чабалышын сынга алды. Кыргызстан туристтик дарамети кеңири өлкө. Акыркы убакта чет өлкөлүк туристтердин биздин мамлекетке көбүрөөк келип жаткандыгы байкалат. Келген туристтерге жагымдуу шарт түзүү жолу да акырындан жөнгө салынууда. Шератон деп аталган дүйнөлүк мейманканалар тармагы Кыргызстанга келди. Мейманкана Ордо калаада жайгашкан Бишкек парк соода борборунун бир имаратынан орун алат. 4 декабрда эки тараптуу келишимге кол коюлду. 5 жылдыздуу мейманкана 2019 жылдын биринчи жарымында пайдаланууга берилет. Дүйнөлүк тармактардын Бишкекте болушу бул албетте оң таасирин жаратып, жанагы кызмат кылуунун кандайдыр бир стандарты, жогорку стандарты бар экенине мындай ынанып калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай келиши бул эң биринчи ирет туризм жагына өзүнүн оң таасирин көрсөтүп, андан албетте дагы инвестициялык климатка дагы өзүнүн оң таасирин көрсөтөт. Бишкек действительно созрел для нового продукта в этой категории. Бишкек 4-5 жылдыздуу мейманкана курууга жетилди. Сиздердин өлкөдө туризмдин өнүгүп жатканын көрүп жатабыз. Инвестициялык жагымдуулугу да жөнгө салынды. Өлкөнү аныктоодо биздин компания анын туристтик дараметине, экономикалык көрсөткүчтөрүнө көңүл бурат. Как туристический, так и экономический. КТРКнын легендалары тууралуу репортаждар сериясын улантабыз. 70-80 жылдарда Кыргыз телесинин обосу ого бетер көркүнө чыгат. Анткени экранда Анаш Кадырова чолпон жылдыздай жаркырап чыга келет. Анаш Кадырова көгүлтүр экранга ширелишкен өң келбети жана кулакка жагымдуу мукам үнү менен жалпы Кыргыз элинин жүрөгүндө күнү бүгүнкүдөй сакталып калды. Экран жылдызы өзүнүн жаңычылдык ой чабыты жана эсепсиз эмгеги менен Кыргыз телесинин тарыхында өчпөс из калтырды. Белгилүү диктор Анаш Кадырова тууралуу Актилек Гүлжигит кызы айтып берет. Келбети келишимдүү, үнү мукам, Кыргыз телесинин чыныгы жылдызы дегенде көпчүлүк Анаш Кадырованы эстесе керек. Ошол биз билген легендарлуу диктор 20 жылдан кийин теле көрүүчүлөрү менен экран аркылуу кайрадан саламдашты. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ажарлуу диктор 70-80 жылдары Кыргыз телесинин обосун ого бетер көркүнө чыгарган. Экрандан чолпон жылдыздай жаркырап, журналист жазган текстке жан киргизип, талбаган эмгек, табигый таланты менен көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгүнө айланат. Жаштар программасы, анан баягы кол өнөрчүлүк, пахта толгондогу көрсөтүүлөр дегендей. Эми бул Ош телевидениясы көбүнчө биз түз эфирде иштечүбүз. Түз эфир деген бул өтө оор нерсе. Өзгөчө ушул ыргесе деген көрсөтүү элдин купулуна аябай толуп, эл суранган, эл күткөн, эл самаган көрсөтүү болуп кетти да. Кийинчерээк бул көрсөтүү бүткүл Кыргызстанды өзүнө камтыды. Убагында Ош телевидение студиясында Алдыраков Толтой Алдыракович деген жетекчибиз болгон. Бул өзү бир айкөл, абдан жакшы адам эле. Адамды уга билген, ишине тың, сенин эмне деп айтарыңды сезип турган, өтө мындай билимдүү, мурунда жетекчиликти иштеп жүргөн адам эле. Ошо киши ошо биздин ушул чыгармачылыгыбыздын өсүшүнө, дегеле телевидениянын алга жылышына жана ыргесенин жогорку деңгээлге жетишине абдан чоң салымын кошту. Анаш Кадырова теледеги эмгек жолун үн режиссерлуктан баштаган. Анын уккулуктуу, кулакка жагымдуу үнү көпчүлүктүн көңүлүн буруп, эң алгач Ош телестудиясынын экранында жылдызы жанат. Ал кезде биз Оштон сүйлөйбүз. Ош көрсөтөт деп чыкчыбыз. Бүт көрсөтүүлөрдү, радиолордун уктурууларын карандай дикторлор алып барат эле да. Маданият, адабият темасы, юридикалык тема, айыл чарбасы деген мындай кыбыр эткен нерсенин баары ушу дикторлор аркылуу
элге уктурулуп берилиши. Анаш Кадырова жигердүү ишмердүүлүгү менен аз убакта 1 категориядагы диктор наамына татыйт. Дайыма бир иштин үстүнөн чыгып, башкалардан идиректүүлүгү, зээндүүлүгү менен айырмаланып, өлкөнүн башкы каналынын жетекчисинин орун басарлык кызматына көтөрүлөт. Теле жана радио тармагын жадыбалдай жатка билген адистин келиши менен Кыргыз радиосу жаңы стандарт менен иштей баштайт. Радио тармагында проблема анда аябай толуп турган кез экен. Аны мен айтпай эле коеюн. Абдан иш татаал болду, оор болду. Түз эфир деген жок болчу ал кезде. Түз эфирди алып чыктым, ток-шоуларды алып чыктым. Ушу ток-шоу деген радиодо болбойт деген адамдар да чыкты. Анан баягы улуттун жүзүн, улуттун каада салтын көргөзөйүн деп Манас темасын абдан көтөрдүм. Мен кыргызмын деген бир жакшы уктурууну ачтым. Белгилүү теле ишмери тузу оор болгон бул тармакта эркектер менен тең тайлаша иштеп, эл оозунда калчу эмгек жасады. Сулуулугу менен кайраттуулугу жуурулушкан теле жылдызы өзү өскөн каналдын 60 жылдык мааракеси менен куттуктады. КТРКнын 60 жылдык мааракеси менен куттуктап, чыгармачыл жаштарга чоң эргүү, чыгармачылык эргүү, таланттары ташкындап, мындан дагы чоң-чоң көрсөтүүлөрдү жасап, элдин көңүлүндө калуусун, эл эңсеген көрсөтүүлөрдү жаратуусун каалар элем. Мааракебиз кут болсун демекчимин. Калың журтка аттын кашкасындай таанылган дикторго эсепсиз эмгеги үчүн бир катар жогорку мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылган. КТРКнын отличниги, Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү, маданиятка эмгек сиңирген ишмер азыр да теледеги эмгек жолун улантып, 2017 жылдан бери коомдук 1 каналдын байкоочу кеңешинде бул тармактын ийгилик кемчилигин талдап турган чагы. Актилек Гүлжигит кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, коомдук 1 канал. Мукам үнү менен жалпы кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан Анаш Кадырова берүүбүздүн кийинки түрмөгүн алып барат. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мына арадан 20 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин диктор катары көгүлтүр экрандан сиздер менен амандашып жатканыма өтө кубанычтамын. 60 жылдык жолду басып өткөн коомдук канал көптөгөн өмүрү өрнөк адамдар иштеп кеткен куттуу жер катары эсептелинет. Өлкөнүн башкы каналында эмгектенген адам турмуштун ысык суугуна бышып, кайсы тармак эмне иш алып барат, баарына көзү каныгып, өрнөктүү өмүрүнө чыйыр салат десек жаңылышпайбыз. КТРКнын уясынан учуп чыккан адамдар бай тажрыйба топтоп, азыр башка белдүү кызматтарды аркалап келет. Кабарчыбыз Уламбек Дыйканбаев коомдук каналдын өнөр-канасында эмгектенип, такшалып, башка кесипке секирик жасап, жоопту кызматты аркалап жаткан кесиптештерибиз менен жолугуп, интервью алып келди. Чыңгыз Эсенкулов КТРКнын босогосун 2007 жылы аттап, алгач кабарчы катары маалымат чогултуп иштеген, андан соң жылдызы жанган жаш жигит Ала Тоо маалымат программасында 3 жыл бою алып баруучу болуп, өзөктүү окуяларды калкка жеткирип турган. Улуттук 1 канал жаңылыктар менен тааныштыруу улантат. Саламатсыздарбы? Студияда Чыңгыз Эсенкулов. Чыңгыз жеке жашоосуна чыйырды телевидениеде салган, ал теле тармагында эмгектенип жүрүп, үй бүлө, дос курбу күткөн. Азыр өкмөттүн маалыматтык кызматын жетектеген белдүү кызматкер коомдук каналдын эмгек жамааты менен таанышкан, алгачкы көз ирмемдерди кубануу менен эскерди. Эң кызыктуусу ошо кечке, эртеден кечке ошо КТРде жүрүп, КТРдин салонуна кирип, кыргыз телевидениясынын метрлерин көрүп, мен деген баягы агайларды, эжелерди көрүп, абдан толкунданып, суктанып, анан кичине эле бир намустуу эле кайра чыгып кеткен да, билем негеден, анткени аларды көрүп эле ушундай кишилер менен дайым иштешемби деген бир жакшы ниет калуу менен
ошентип биринчи күн өткөн болчу. Ошону билем 2007-жылы жаз айында келгенбиз. Учурда Чыңгыз Эсенгулов өлкөдө болуп жаткан маанилүү окуяларга активдүү аралашат. Анын милдети өкмөттө жасалып жаткан жумуштарды калкка жеткирүү. Мурун ал микрофон сунуп маалымат алса, азыр тескерисинче өзү маалымат берет. Турмушта бай тажрыйбага ээ болгон Чыңгыз КТРК жашоомдо чоң мектеп болду деп сыймыктануу менен белгиледи. Чындыгында бул КТРКнын мектеби абдан бир чоң мектеп деп атпайбы? Эмнеге дегенде бул жерден эң биринчи психолог болгондо, дипломат болгондо, өзүңдө коомдо кандай алып жүрүш керек, адамдар менен кандай мамиле кылыш керек дегенде бир жакшы бир калыптанып, калыптай турган, үйрөтө турган, бир багыт бере турган мектеп деп айта алам. Анан ошол азыр ошол КТРде иштеп кеткен, ошол топтогон тажрыйбанын негизинде мына буюрса ушул мамлекеттик кызматта иштеп жүрөбүз. Мына адамдар менен тил табышып дегендей, ошол мектептин үзүрү деп айта алам да. Мына Ала Тоо маалымат программасы ушул жакта отурчу. Бул жерде менеджер отурчу. Рахат Сулайманов кайсы бөлмөдө ким отуруп кандай иш алып барганын унута элек. Бул редакцияда мурун Ала Тоо программасынын эмгек жамааты эмгектенчү. Рахат Сулайманов 2007-жылы жаңылыктар студиясынын продюсери болуп эмгектенип, коомдук каналдын казанында кайнаган. Бүгүн жаңылыктарды кандай кылып чыгарабыз деп пландарын баарын ушул жерден түзүп. Рахат Сулаймановду эл коопсуздук кызматынын өкүлү катары тааныйт. Ал ар дайым орчундуу кылмыш иштери тууралуу маалыматты биринчи болуп жарыялайт. Жооптуу кызматка чейин ал дагы КТРКда из калтырган, теле жаатында алып баруучу болуп көптөгөн берүүлөрдү алып барып элге таанылган. Ал кайда иштесе дагы коомдук каналды жүрөгүнө жакын алат. КТР бул биз үчүн мындай өмүрүбүздүн тең жарымы десек болот окшойт да. Анткени биякта мына ушул КТРга келип, ушул жерде биз иштеп, элдин баягы ыраазычылыгына татыдык, элге таанымал болдук. КТР мен үчүн бул эң жүрөгүмдүн түпкүрүндө турган баягы өзүнчө бир үй десем болот да. Рахат Сулайманов КТРКда жалпы 10 жылга жакын эмгектенген. Ал башкы канал Куттуу жер, өзүнчө бир өнөркана, теле тармагына маңдай тер төгүп, ысык суугуна күйгөн адам. Аракеттенсе сөзсүз түрдө жогору карай көтөрүлөт деп эсептейт. КТРда иштеп ушул жерден алган тажрыйбабыз азыркы күндө өтө жардам берип атат да. Бул чоң мектеп. КТРди бекеринен айтпайт, кузница кадров депчи. Бул жерде канчалаган такшалган журналисттер чыгып атат. Мына ушул жерде издеп, иштеп, өздөрү изденип, өздөрүн таба албай, башка жакка барып өздөрүн таап кетип атпайбы. Демек, КТР ошол өзүн тапканга түздөн түз өбөлгө түзүп, ошого жардам берет да. Бул чоң мектеп. КТРКнын казанында кайнап, жашоодо өз жолун тапкан сыймыктанчу кесиптештерибиз көп. Алардын бийиктешине өз учурунда кутта арыган коомдук канал тепкич болуп берген. Уланбек Тиханбаев, Алтынхан Бабаев, Тимур Сыдыгалиев, коомдук биринчи канал. Мына ушул чеберлер чыккан Кыргыз телевидениясынын 60 жылдыгына карата коомдук биринчи каналдын гимни жаңырат. Бул КТРКнын алгачкы гимни. Сөзүн жана обонун каналдын таланттуу кызматкерлери жаратып, ага клип да тартып бүттү. Гимндин авторлары менен Актилек Гүлжигит кызы баарлашты. Коомдук биринчи каналдын жаңырыгы болгон дал ушул кайрыктан эми каналдын гимни башталат. Учуп чыгып кайра келет жаңысы, акыйкаттын тыңшап дайымдабышы. 4 сап ырга каналдын 60 жылдык өмүрүнүн боектору сүртүлгөн. КТРКнын кылымга тете кызматын Акбар Кубанычбеков ыр саптарына түшүргөн. Мен жазамго деп ойлочу эмесмин. Буга чейин эле канча ырлар жаздык, бирок ушул насип эткен экен. Жөн эле КТР үчүн формальность болуп калбашын каалабайм мен. Ошону укканда бир духовный байлык берип турса деп ойлойм элдерге. Нурдин Төрөбеков бул үн жазуучу студияда далай көрсөтүүлөрдүн музыкасын жазган. КТРКнын обосунан обологон, биз жаттап калган кайрыктардын автору 15 жылдык өрнөктүү өмүрүн ушул студияда өткөрдү. Обончу өлкөнүн башкы каналынын алгачкы гимнинин обонунун автору катары КТРКнын тарыхында калды. КТРКда 15 жылдык тажрыйбамды колума алып, ошол обон жаратууга эметтим, кириштим, түнү отуруп калдык да. 2-3 түн
жазып калдык. Кыргыз телеси түптөлүп, өлкөнүн өрүш алышына бараандуу салымын кошуп, заман менен тең жарышкан бейнеси жана учурдагы жетишкендиктери гимндин клибинде ыргакталып көрсөтүлөт. Аны белгилүү клип жасоочу Эрнест Сыдыков тасмага түшүргөн. Ушул 3 мүнөттүн ичинде ушул биздин кыргыз телевидениесинин жумушун чагылдырылган видео болду десек болот. Албетте бул гимндин ырдап көркүнө чыгарган бул биздин аябай белгилүү ырчылар да болду. Гимн өзгөчө идеологияга ээ, салмактуу сөзү жана көкүрөктө сыймыктануу сезимин ойготкон обону теле кызматкерлерине дем берип, чыгармачылык бийиктиктерге жетелейт. 8 декабрда КТРК өзүнүн 60 жылдык мааракесин өткөрөт. Биз үчүн КТРКдагы иштеген жаамат үчүн бул деген аябай чоң иш-чара болгонтан, бирок деген мен айтып кетишим керек. Бул майрам деген жалпы кыргызстандыктардын майрамы. Анткени биздин ушактагы иштеп жасап аткан аракеттердин баары деген биздин көрүүчүлөр үчүн. Гимн менен кошо КТРКнын урааны да жаңырды. Эми Кыргызстандын 1 каналы улутума мурас деген терең маанилүү чакырык менен көчүн улайт. Актиле Гүлжигит кызы Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал. Сиздер менен мен Анаш Кадырова болдум. Аман туруңуздар. Бишкектеги Манас кинотеатрында жана Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө Өзбекстандын кино күндөрү өтүүдө. Программа боюнча Өзбек киностудиясы тарабынан тартылган Ришта ата үйү калптын желесинде аттуу толук метраждуу көркөм тасмалар көрсөтүлөт. Иш-чарага Өзбекстандын кинематографисттер союзунун төрагасы, эмгек сиңирген артист Матикуп Матчанов менен актер Улукбек Кадыров катышат. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аман туруңуздар. Саламат болуңуздар.